Эл өкүлдөрү Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова сунуш кылган мыйзамдын негизги максаты коомчулукта жалган маалыматтардан улам пайда болгон терс көрүнүштөргө бөгөт коюу. Анткени акыркы убактарда фейк аккаунттар жалган маалымат таратышып, адамдын психологиясына терс таасирин берип жатат деп айтышат демилгечилер. Фейк маалыматтар бул бизде гана эмес, өзгөчө мына Европада, Америка Кошмо Штатында дагы мындай чоң көйгөй. Франция менен Германия мына мыйзам кабыл алды, биз мына Франциянын моделин алдык өзүчө. Маалыматты бурмалоо боюнча мыйзамдын ченемдери чындыкка туура келбеген маалыматты кайсы бир өкмөттүк уюм соттук чечимин күтпөстөн интернетти жоготуп же жаап көрсөтпөй коюуга укук алат дегенди түшүндүрөт. Кээ бирлер айтып атат, эч кандай эреженин кереги жок деп. Мен көп жолу айттым, биздин турмушта көптөгөн эреже бар, мисалга алсак жүрүм-турум жөнүндө. Интернет коомдо дагы адамдар бири-бири менен байланышат. Бул дагы коом жана андагы кайсы бир эрежелер болуш керек. Кимдир башка бирөөнүн кабинетине уруксатсыз кирип, же кимдир бирөөнү сөккөн болбойт да. Европа мамлекеттери дагы акыркы мезгилдерде фейк маалыматтардан кыйналууда. Бирок адистер билдиргендей, калп кабарлар негизинен саясий уюмдар тарабынан же чет мамлекеттерден келип жатат. Ошондуктан Еврокомиссия 2018 жылдын сентябрь айында дезинформация боюнча жобо кабыл алган. Кыргызстанда болсо тескеринче, бул жаңы мыйзамды карапайым калк менен сын айткандарга каршы бийлик курал катары колдонушу мүмкүн. Когда мы впервые увидели этот законопроект, мен бул мыйзам долбоорун окуп чыкканда алгач таң калдым. Анткени бир нерсе акыйкат же туура эмес экенин сот гана далилдей алат. Интернет айдыңы бүгүнкү күндө сөз эркиндигин чагылдырган булак. Ал жака эл өзүнүн көйгөйүн айтып, тийиштүү органдарга үнүн жеткире алышат. Жана ошого жараша иштер аткарылып жатпайбы? Бул мыйзам кабыл алынган күндө деле анын техникалык жактан иштөөсү мүмкүн эмес экенин интернет провайдерлери айтып чыгышкан. Жада калса Facebook'тагы фейк аккаунттарды аныктай албайт. Демек эл өкүлдөрү тарабынан кабыл алынган мыйзам социалдык тармактарда бийликке каршы чыгып жаткан сынды токтотууну көздөйт. Сынчылар менен бийлик жаман көрүнүп соттошкусу келбейт жана туура эмес деген шылтоо менен жакпаган маалыматтарды качан кааласа жок кылып койсо болот. Журналист Болот Темировдун айтымында мыйзам демилгечилери Орус бийлиги 2014-жылы кабыл алган мыйзамды көчүрүшкөн. ушу шашылыш түрдө бул мыйзамды өткөргөнгө аракет кылып атканы бул эмнени көрсөтөт? Ушу шайлоонун алдында партияларды, кандидаттарды критикадан алыс кармаш үчүн кабыл алышат деп ойлойм да. Социалдык тармактар жеке адамдар арасындагы байланышты кеңейтүү максатында пайда болгон. Андагы жарыяланган маалыматты жеке пикир деп түшүнүү керек. Бирок ал өтө кеңири тарап кеткендиктен, кадимки маалымат каражаттарынан да маанилүү болуп кетти. Бул көрүнүшкө өтө кылдат жана жоопкерчиликтүү мамиле кылууга тийиш. Жазгүл Кенжеева, Бектур Калыков, Ош Бирим жаңылыктары.